Медер Эсенгулович, менин билишимче, атайы ушу соцфонддун төлөмдөрүнүн тарифтерин түшүрөбүз деп атайы жумушчу топ түзгөн болчусуңар, Ошол жумушчу топтун жыйынтыгы эмне болду? Анан тарифтерди түшүрөбүз деп чоң талкуу кылып аттык элек, ошонун аягында кандай жыйынтыкка келдик да? Айтып берсеңиз. Урматтуу Эльвира Сурабалдиевана, биз аркы жуманын 5-күнү ошол жумушчу топтун акыркы отурумун чечүүчү отурумунда чогулдук. Тилекке каршы депутаттар, ошол рабочий группа кирген депутаттар да келбей калышты. Бирок заключениясын аягында резюмесин чыгардык. Ал жерде жаңгыз гана тариф эмес, баардык саясатты бириктирип туруп караганга деп ошол сунуштарды алып келип атабыз. Эми бул жерде эң биринчи кадам болуп ошол орто жана чакан бизнестин тарифтерин кароо, түшүрүү жагында каралып атат. Аны бүт баардыгыңыздар ошо кат жүзүндө комитетке жөнөтөбүз. Андан тышкары ошолдо болжолдуу азыр 27% болот атпайбы? Канчага түшүрөйүн деп атасыздар? Эми аны талкуудан кийин, ошол комитетке талкуудан кийин анан айтсак туура болот го дейм да. Бирок значительный эле ощутимый түшүрүп атат. Ошондо 5%пи? 10%? 5тен көбүрөөк түшөт го. Канчага баратасыздар? Эми ал жерде жумушчу топтун жыйынтыгы боюнча 20% деп түшүрөбүз деген сөздөр талкуу болгон. Талкуу болду. Бирок бизде ал жерде жана миллиарддаган жоготууларыбыз бар. Ошонун источниктерин түшүргөндө гана биз ошол шакка барабыз. Анткени бул абдан чоң, жакшы кадам болуп атат да, бизнесте биз суранып атканда жок дегенде 5% деп суранганбыз да, мен билишимче. Эгер андан да көп 7%, 8%ке барсаңыздар, мен ойлойм бул азыркы кичи жана орто бизнеске чоң колдоо болмок да. Ошого негизи сунуштар боюнча ошондой болуп даярдалды, бирок мен да бир жолу айткым келип атат, что биз ошол жоготкон акчаларыбыздын булактарын тапмайынча биз ал түшүрүүгө кадамга барбашыбыз керек да. Сиздердин расчетуңар боюнча жоготуулар эми 1-2 ай же канчага чейин барат, анан канча болот суммасы? Бир жылдын ичинде биздин жоготуубуз 1 миллиарддан ашык жоготууга учурайбыз. Бул болсо ошол моментте эле биздин жана пенсиянын төлөнүшүн коркунуч алып келет. Ошол түшүрөр менен эле ошол жанагы көмүскөдүн баары тең чыгып кетет деген ишенич да жок болуп атат. Ошол себептен ошол эле маалда ошол төлөөчүлөрдүн да жоопкерчилигин да көтөрүү жөнүндө да талкуулар болду. Ал жерде да сунуштар бар. Анан жана жогоруда айткандай, льготный выход пенсиялардын баардыгын тең ошол алып салганга, то есть эрте стаждан эрте чыккандарды азайтууга дагы сунуштар келип атат да. Муну комплекстүү карашыбыз керек да. Анткени 10 жыл мурда НДСти 20%тен 12%ке чейин түшүрөбүз дегенде ушундай чоң коркунучтар болгон, жоготуулар болот деп, бизнеске да ишенбейбиз деп, бирок аягында деген натыйжасында ошол акчалар деген толугу менен бизнес төлөп, эмес не сразу да, бирок акыры деген мындай катуу жоготуулар болгон эмес да. Аны мен бул жерден да биздин ишкерлерди чакырып кетет элем, эгер буйрса ошондой кадамдарга өкмөт сиздер барсаңыздар, эгер өкмөт, премьер-министр, анан парламент биз колдоп берсек, бунун аягында деп мен ойлойм, ишкерлерибиз деле өмүр бою азыр 40% көмүскө экономика деп атат да. Эми өмүр бою жашырынып качам деген ишкер жок болуш керек да. Ушул кадамды туура кабыл алып, туура түшүнүп, биздин ишкерлер деле ачыкка чыгып, толугу менен иштеген адамдардын акыларын көргөзүп, жеңилдетүүлөрдү туура кабыл алып, мен ойлойм, сиз айткандай абдан катуу мындай миллиарддаган суммаларга барбайт болуш керекпиз деп мен ишенгим келет да. Рахмат.